Дәурен, силердин үй-бүлөдө муундан муунга өткөрүлүп берилген рецепттер барбы? Чындыгында бар. Чоң атамдын артынан мен чучфараны даярдоонун 99 ыкмасын билем. Ошончо көппү? Укмуштуу. Биздин швециялык мейманыбыздагы үй-бүлөлүк рецепти бар экен. Ал бүгүн программабызда ошолор менен бөлүшөм деп турат. Эң сонун. Демек бүгүн Швеция ашканасы менен таанышат экенбиз да. Ооба, биздин меймандарыбыз Швеция Королдугунун Казакстан Республикасындагы элчиси Ева Полана жана Стокгольм университетинин элчиликке тажрыйбалык такшалууга келген Агнес Содерблат. Улуу мартабалуу жана урматтуу Агнес, Talk and Cook программасына кош келиңиз. Бүгүн бизди эмне күтүп жаткандыгы тууралуу баяндап берсеңиз. Бул программага мейманга чакырганыңыздар үчүн сиздерге жалындуу ыраазычылык билдирип кетүүгө уруксат этиңиздер. Биз урматтуу казакстандыктарга өзүбүздүн ашкана салттарыбыз менен бөлүшүп жатканыбызга кубанычтабыз. Ал эми бүгүн болсо Швециянын салттуу тамагын жасамакчыбыз. Ал бүтүндөй өлкө боюнча жасалып келет. Швед ыкмасында демделген семга балыгы. Ушул жерден тарыхка бир аз кайрылуу жасап кетким келет. Болжол менен 100 жыл мурда Швеция азыркыдай бай мамлекет эмес болчу. Бизде урбанизация башка мамлекеттерге салыштырганда бир аз кечирээк жүргөн. Көптөгөн салттарыбыз Казакстандагыдай эле азыркыга чейин сакталып келе жатат. Ошол жагыбыз биздин силер менен окшоштугубуз. Ооба, туура айтасыз. Бизде көптөгөн салттарыбыз сакталып калган. Ошондон улам швед ашканасынын салттарынын өзөгүнө көбүн эсе фермер салттары кирип калган. Демек бүгүнкү тамагыбызда негизги ингредиенттердин бири болуп картошка саналат. Ал бизде абдан популярдуу болуп саналат. Мисалы, Азияда негизги азыктардын бири болуп гүрүч саналса, бизде болсо картофель. Биз аны абдан көп жана ар түрдүү ыкмада жасап келебиз. Бүгүн болсо укроп жашылы менен бышырылган картофель болот. Мындан тышкары бүгүнкү негизги ингредиент бул семга, абдан пайдалуу балык. Балыкты абдан жакшы көрөм. Тамак жасаганга тезирээк киришсек деп турам. Мындан тышкары кызыл икрадан жана пияздан абдан даамдуу соус белендейбиз. Бирок ал тууралуу бир аздан кийин айтып берем. Ишке киришер алдында сиздин фартугуңуздун кереметтүүлүгүн белгилеп кетким келет. Мен силердин Talk and Cook программасын салттуу фартугун кийбей койгонум үчүн кечирим сурайм. Мен Швециянын салттуу кулинариясы менен гана бөлүшпөстөн, швед стилин дагы көрсөтүүнү ниет кылгам. Бизде абдан мыкты сүрөтчү бар, ал Карл Ларсон. Швециядагы эң сүймөнчүктүү жана атактуу сүрөтчү. Ал өзүнүн жубайы Кари менен биргеликте швед стили деген аталыштын пайдубалын түптөгөн. Алар Норвегия менен чектеш жерде, андан анча алыс эмес жакта жашашат. Даларна провинциясында ошентип өз үйүндө абдан кооз жана жагымдуу нукту, ошонун баары сүрөтчүнүн ичинде чагылдырылган. Өзүнүн үй бүлөсүнүн жашоосун көркөм сүрөттөө аркылуу швед тиричилигинин картинасы жаралган. Мисалга алсак, тамакты чогулашып жасоо, мына ушул сыяктуу ал жапкычтарды пайдалануу дегендей. Бул швед кыштак стилиндеги кооз сүрөттөрү менен пахта буласынан тигилген фартук. Менде бул жерде жөн эле кулпуна эмес, бул жапайы бүлдүркөн. Баса, жакында эле Павлодарда болдум. Ал жакта мени бүлдүркөндөн жасалган кыям менен сыйлашты. Андан дагы фартуктун фасону дагы салттуу, Карин Ларсон стилинде. Абдан кооз экен. Анын үстүнө ал швед стилин көөнөргүс үлгүсү экен да. Ушул окуяны бизге баяндап бергениңиз үчүн рахмат айтам. Эми болсо тамак жасоо ишине өтүүгө даярбыз. Биздин биринчи кадамыбыз эмнеден башталат? Балык соус менен бериле тургандыктан аны алдын ала даярдап алуу абдан маанилүү. Ошондуктан балким ошондон баштайлы. So let's start with the sauce. Yes. Okay. And the sauce is based on crème fraîche, as we call it, but we. Соус үчүн 200 грамм каймак жана 100 грамм майонез керек. Анын баарын майда тууралган кызыл пияз менен аралаштырабыз. Анан албетте туздап, мурч кошобуз. Бирок бул соустун негизги ингредиенттери кызыл икра жана укроп. Тамак тартылып жатканда тамагыбызга көп берүү үчүн укроп менен икрадан бир аз бөлүп коелу. Кантсе да тамак аш дагы кооз болушу керек, туурабы? Тамак кооз көрүнгөндө аны көзүбүз менен эле жалмап коебуз, бирок анын даамы дагы укмуштуу болот. Ооба, сезимдер дагы толук кандуу жагат деп ойлойм. Эмесе азыр мага идиш керек болот. Менимче ал бул жакта турса керек. Ооба, бул идиш туура келет. Эң сонун, мага кашык дагы керек болот. Ашкана кашыгыбы? Мына алыңыз.
And I'm glad to have Ооба, биздин тажрыйбалык такшылууга келген Агнес бул жакта менин жанымда болгонуна кубанычтамын. Анткени мага жардам керек болот. Эмесе каймакты идишибизге салабыз. Швецияда каймакты биз крем фреш деп атайбыз. Ал эми казакча болсо каймак. Эң сонун каймак. in Kazakh. Yeah, that's right. Yes, yes. And Ооба, бүгүн биз сөз куржунубузду дагы байытып жатабыз. and then we do Эми бул жака майонезди кошуп алабыз. Ал соуска жумшактыкты берет. and Андан ары кызыл пияз кошулат. Мен сарыга караганда кызыл пиязды колдонууга артыкчылык берем. Менимче ал даамдуу. Анын үстүнө соусубузга түс дагы берип турат. to give a beautiful color. Yeah, beautiful color. And then Эми болсо икраны салабыз. this. Калганын дасторконду коозогонго калтырып коелу. So now we can. Эң сонун биз укроп дагы коштук. Соус дээрлик даяр болуп калды. I think we Дагы бир аз икра кошуп койсок болот деп ойлойм. so that we can, you know. Does it need more dairy? Балким дагы бир аз укроп кошсок кантет. But Ооба, анын үстүнө мындай кылып эле салып алалы. I like that, yes. A little bit like that. And then we have this. So, and I mean, then why not? Дагы бир аз икра кошобуз. And now you ask what is next. The next thing is to be Кийинки кадамыбыз укроп менен картошканы бышыруу үчүн коюп коелу. Isn't it beautiful? Соусту карасаңар, кооз дааны ачык көрүнүүдө, туурабы? Look, nice. Ооба, абдан көрктүү болду. And Ал эми балыкка келсек, аны жасап чыгуу үчүн алюминий фольгасын колдонуу абдан маанилүү. to cook with aluminium foil. So, the healthy thing Биз балыкты бул жакка салабыз, андан кийин демдөөгө жиберебиз. the salmon on the foil here, but then we shall have it on an oven dish. So we, yes, Yes. great. Балким бышыруучу тактаны фольга алдына койсокчу. We could have a big. Эң сонун, дал ошондой кылып коелу. Exactly. We take one. So the Абдан ыңгайлуу болот, тамак жеңил жасалат. Жөн гана анын баарын демдөөгө 25 мүнөткө салып коесуң. Болду, даяр болуп калат. Албетте, тамактын бышуусу балыктын көлөмүнө дагы жараша болот. Зейтун майы жетиштүүбү? Ооба, жетет. Эми семга балыгын салабыз жана майды тең кылып бөлүштүрөбүз. put it here. Then we can do a little bit like that. Right there. Then it is. Андан ары бизге лимон керек болот. Аны мага туура бересизби, өтүнөм? But with the lemon, it must come. Perhaps we must cut this. We can slice Yeah, it up. you can do that. Agnes. Ооба, туурап берем. It should be rather. Абдан жука тоголок кылып кесүү керек болот. Yeah. And in Ага чейин биз кошулмаларын кошо берели. pepper. Даяр, мен болушунча жука кылганга аракет кылдым. Менин көз карашымда ошондой болду окшойт. Дал ушундай керек эле. Лимонду балыктын үстүнө коебуз. Before we put. Бирок келгиле, мен алдын ала туздап алайын. It will absorb it, right? Yeah. Yeah. Like that. And let's, Бүтүндөй лимонду салганга чейин. Эми болсо балыктын үстүнө лимонду салабыз. this will be fine. Yes. We should really Бизге дагы бир аз лимон керек болот окшойт. Excellent. Жардам бергениңиз үчүн рахмат, Даурен. Cutting so nicely. Thinly sliced. Бул жакта пайдалуу ингредиенттер абдан көп. Балык, лимон, зейтун майы, жашылчалар, ошонун баары ден соолук үчүн пайдалуу. Must eat at least. Ооба, билесиздерби, мындай тамакты жок дегенде жумасына бир жолу жеп туруш керек. Артып калган лимонду дагы пайдаланса болот. Мага лимон ширесин үстүнө тамчылатып койгон жагат. In with the lemon. Көрүнүшү керемет. A little bit of. Ушунча жетиштүү. Эми үстүнө укроп гана кошуп коюу калды. Away this, so we have the only the beautiful. Карасаңар кандай болгонун. Эми ушунун баарын фольга менен кымтылап, бекем жаап чыгабыз. That. So Эң сонун балыкты бышырууга салабыз. 25 мүнөттөн кийин тамагыбыз даяр болуп калат. it's very important. Бул жерде аны ашыкча кармап, узак убакытка калтырып салбоо маанилүү. Балык кургак болуп калбашы үчүн ал ширелүү болушу керек. When it's juicy and Yes. Албетте, жумшак жана ширелүү балык. Анда тамкакты бышырууга салууга уруксат бериңиздер. Адегенде кол капты кийип алайын. Okay, and while
we're waiting for Биз балык менен картофелди күтүп жатканыбызда Швециянын Казакстандагы элчилигинин иши тууралуу пикириңиз менен бөлүшүп кетсеңиз. here in Kazakhstan, in the center of Central Asia and center of Eurasian continent. Yes. Yeah, so I Мен am, бул жакка келгениме абдан кубанычтамын. to have Швециянын элчиси катары 2022 жылдын 5 айынан тартып иштеп жатам. 2022. Kazakhstan, Казакстан өтө тездикте өнүгүп келе жатат. Дүйнө державалары менен мамилелери дагы жакшы. already talking about, all the global Европа биримдиги тарабынан биз өз мамилелерибизди бекемдөөгө жана Казакстандын стратегиялык өнүктүшү экендигибизди көрсөтүүгө өзгөчө умтулуп келебиз. show ourselves and reconfirm that we are strategic partners. Бүтүнчө соода, саясат жана инвестициялар тармагында. Trade and the political dialogue and investments. And we find, I find Азыркы кезде биздин өкмөт кызматташтыгыбыздын андан ары тереңдешине олуттуу кызыктар экендигин да көрсөтүшүүдө. I'd like to put Мен саламаттыкты сактоо тармагындагы кызматташтыкты өзгөчө белгилеп кетким келет. Мага белгилүү болгондой, 2023 жылы ушул тармактагы маселелерди талкуулоо боюнча кереге кеңеш өткөргөн элеңер. cooperation between Kazakhstan. So how the things Прогресс кандай? well, it's Жүрүм жакшы болууда. I had a meeting, with the vice Жакында эле мен саламаттыкты сактоонун вице-министри менен жолугуштум. Ал жолугушууда саламаттыкты сактоо системасын санариптештирүүнү жана биздин технологияларды ушул тармакта пайдаланууну талкууладык. Европанын бир катар ири компаниялары казак өкмөтү менен кызматташуу келишимдерине кол коюшту. Казакстанда дары чыгарууну баштоо жагын караштырууда. Бул дагы президент Токаев баса белгилеген мунай, газ жана минералдарды өндүрүүдөн чегинип, экономиканы өндүрүштүн башка түрлөрү жана тармактары менен кеңейтиш керек деген. oil and gas and mineral resources, but to have Демек дары чыгаруудан тышкары биз медицина тармагындагы өз технологияларыбыз, дарылоо тажрыйбаларыбыз менен дагы бөлүшүүдөбүз. Мисалга алсак, биз онкология илдеттерин дарылоо жаатында биргелешип иш алып баруудабыз. Швецияда иштелип чыккан мээ шишектерин ракка каршы дарылоо бул жакта Астанада, нейрохирургия улуттук борборунда колдонулуп келе жатат. in Astana, Биз аны андан ары өнүктүрүү жагында биргелешип иш алып баруудабыз. developing that. Ошондой эле биздин гемодиализди адистешкен ири компанияларыбыздын бири Казакстан менен бөйрөк ооруларын дарылоо жагында кызматташып келет. Ал компаниянын иштеп чыгуулары өлкөнүн 54 ооруканасында колдонулуп жатат. Very important ingredients in Бирок андан дагы артык сыймыктанганыбыз 2023 жылдын 7 айында Швеция саламаттыкты сактоо министринин делегация келгенинде болду. Анын максаты айыл жеринде медицинаны санариптештирүүнү изилдөө жана топтолгон тажрыйбаны бөлүшүү болгон. to learn from you about Ошондон улам биз Казакстандын саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлдөрүнүн катышуусунда семинар өткөрдүк. Бизге кубанычтуусу президент Токаев өлкө боюнча 400 оорукана ачууну мерчемдеп жатканы. Андан улам биргелешип иш алып барып, силердин өздүк ноу-хау менен биргеликте ошол ооруканаларга ишке киргизүүгө боло турган өз тажрыйбабыз менен бөлүшүүгө ынтызарбыз. Биздин өлкөлөр ортосунда мамиленин ушундай арымы абдан кубандырып турат. Пикир бөлүшкөнүңүз үчүн рахмат. Бизге сиздин Казакстанда жашап жаткан тажрыйбаңыз дагы кызыктуу болууда. Мага бул жак абдан жагат. Биринчи кезекте жылуу тосуп алганыңар үчүн рахмат айтам. Силердин өлкө абдан меймандос экендигин белгилеп кетким келет. your hospitality. Силердин меймандостугуңарга чек жок. Мен аны ишенимдүү айта алам. Анткени мен көптөгөн жерлерге барып келдим. Many countries have been working at 15 Жалпысынан 15 мамлекетте иштеп, 120 өлкөнү көргөнгө жетишкем. really mean it. There is Ошондуктан Казакстан укмуштуу меймандос өлкө деп айтып жатканымды мага ишенсеңер болот. traditions and I've been traveling to Мен Кызылордодо, Павлодарда, Алматыда, Карагандыда, Атырауда жана Актауда болдум. hopefully going Мен Казакстанда кайсыл гана жакка барбайын, ар дайым кубануу менен жылуу, ыр, бий, даамдуу тамак менен тосуп алышат. the European Union. Демек бул жак мага абдан жагат. We are warmly welcomed by your governor, by your people. They sing and dance and share their. Эң сонунда Yeah. So I like it very much. That's amazing to hear that. абдан жагымдуу айтып бердиңиз. Сизге рахмат. Биздин тамак бышып жаткан мезгил аралыгында Швеция тууралуу бир катар кызыктуу нерселерди айтып бере салалы. Швецияда таттуу ишемби деген аталыштагы шериндиктин расмий күнү бар экенин билчү белеңер? Ар бир ишемби күнү бүтүндөй Швеция боюнча үй бүлөлөр 1940 жылдары жаралган салтты карманышып өздөрүнө таттуу шериндиктерди белек кылышат. Орточо алганда 4 адамдан турган кадимки үй бүлө болжол менен 1,2 килограмм мумпосу жешет. Анда да ири бөлүгү ишемби күнгө туура келет. Бирок эң кызыктуусу бул салт Луанда шаарындагы психиатриялык ооруканада жүргүзүлгөн медициналык эксперттен улам келип чыккан. Ал жакта бейтаптарга ири өлчөмдөгү мумпос уйлар берилген. Ал дагы кариеске тийгизген
таасирин изилдөө үчүн жасалган. Жыйынтыктагы күтүлбөгөндөй эле болгон шекер кариеске алып келет. Ошондуктан саламаттыкты сактоо боюнча Швед улуттук кеңеши момпусууду жумасына 1 күн гана колдонуу керектигин сунуштаган. Ошондон бери салт сакталып келе жатат. Швецияда дагы бир укмуштуу салт бар. Ал суу чаяндар майрамы деп аталат. Ал ачык жана кубаныч тартуулаган майрам. Баш 10 айында өтөт жана жайдын соңуна чыгышын билдирет. Дасторкон шамдар, кагаздан жасалган шамдар жана майрамдык шляпалар менен козулуп, ал эми негизги тамак катары укроп менен бышырылган суу чаянды тартуу кылышат. Швецияда кофеге тыныгуу фика деген аталыштагы социалдык жөрөлгө экендигин билчү билиңер. Бул жерде сөз кофени тез ичүү керектигинде эле камтылган эмес. Фика бул өзүңдү бош коюу, эл менен баарлашуу, таттуу бир нерседен кумар алуу мүмкүнчүлүгү. Көп учурда ал таттуу нерсеге курица, жумшак нан кирет. Швед маданиятында бул салт жумуш менен эс алуунун ортосундагы теңдемди кармап туруу үчүн маанилүү нерсе болуп саналат. Мындан тышкары Volvo жана IKEA сыяктуу компанияларда фика күн тартибинин расмий бөлүгү болуп саналат. Демек кийинки ирет жумушта кофе менен кумарлануу учуруңузда ал сиздин кичинекей фика жөрөлгөңүз экенин ойлонуңуз. Эмесе биздин картофель даяр. Соусун дагы төгүп салдык. This bowl and now our potatoes are done. Yes. So now we have to take it out ourselves. Эми болсо демделген балыкты алып чыксак болот. 25 мүнөт өттү. Oh, look at this. Take it. Wonderful. Эң сонун. Андай гана чүйгүн жыт. Long-awaited Көптөн moment. күткөн учур. Great. Here are our plates. Биз тамакты мына бул табактарга салсак болот. You should check if it's Даяр болгонун гана текшерүү учуру калды. Аны ашкана айрысынын жардамы менен текшерүүгө болот. Эгерде этин ашкана айрысы менен баса турган болсок, эти жумшак болуп жеңил эле ажырап кетиши керек. Өтүнөм, бизге көрсөтүп берсеңиз. Because as I Балык даяр болуп калганын көрүп турам. Көрүнүшү укмуштуу. Мен жогоруда айтып кеткендей ашык кармабаш керек. Ошол маанилүү. Биздин балык болсо абдан ширелүү болуптур. Ооба, карасаңар, кандай гана керемет. Ашкана айрысы менен бир аз баса турган болсоң, эти ажырап кетет. Балыктын даяр болгонун ошол ыкмада текшерип алууга болот. Рахмат, биле жүрөлү. Ширелүү балык болуптур. Agnes. Бөлүкчөлөр дагы укмуштуу. Агнес, сен мыкты жасаптырсың. Сен элчиликте саясий отчетторду гана жакшы жазбастан, тамакты дагы мыкты жасай турбайсыңбы? Мына ушундай таланттуу айымдар бизге ар дайым керек болот. Карап эле тургун келет. Абдан кооз болуп калды. Шведтердин салттуу тамагы швед ыкмасында демделген семга балыгы бышырылган картошка, укроп жана кызыл соус менен. Укмуштуу көрүнүүдө. Кошулам. Эми болсо дасторконго чакырабыз. Ал жакта бүгүн жасаган тамагыбызды чогуу биргеликте ооз тиели. Кубануу менен барам. Now let's Ошентип программабыздын эң сонун жана жагымдуу учуру дагы келип жетти. Келгиле даамсыз алы. Тамагыңар таттуу болсун. yes. Bon appetit. Тамагыңар таттуу болсун. Bon appetit. Рахмат, швед тамагы силерге жагат деген тилектемин. Yes, I will go straight. Мен семга балыгынан баштайт окшойм. Well, Абдан даамдуу. Даамы укмуштуу экен го? And the sauce. Эми соусу кандай даамдуу жана жумшак, биздин жаратмандыгыбыз тууралуу оюңуз кандай? Of your own cooking today. Даамдуу болгонуна абдан кубанып жатам. so well. And for my taste, Менимче бул жакта тузу менен калемпири дагы ойдогудай болуптур. salt, And actually we Биз сизге казактыкынан дагы сунуштасак дедик эле. those are our particular Ал казак таттуулары, шириндиктери. traditional sweets. For example, Мисалга алсак, жент ал майдаланган, куурулган таруу менен шекердин кошулмасы. Абдан даамдуу. baked millet mixed with sugar. So it's also delicious. oh,
And of course, Анан албетте боорсоктор. О, мен боорсокторду тааныдым. Мага алар абдан жагат. Аларды жеп жатканда токтоно албай да калам. Алар абдан даамдуу. They are so good. Анан мен бул жакта швед жумшак нандарын да көрүп турам. yes, cinnamon. О, биз Швецияда бышырганды жакшы көрөбүз. As you know, we have these Swedish traditions. Ошондуктан Агнес экөөбүз аларды атайын силерге дагы ала келгенбиз. Agnes and I, we are glad to share with you. We brought them for you to have as dessert. And the cinnamon buns. Агнес аларды кантип даярдаганын тууралуу айтып бере аласыңбы? Please, perhaps. Рецепти кыйла эле жеңил. Мен ачыткы, сүт, бир аз шекер жана чоң өлчөмдөгү кам каймак аралаштырып камырын белендеп алгам. Анын татаалдыгы алга ачып көтөрүлгөнгө чейин күтүш керек болот. Салттуу синабондорду жасап жаткан учурдагыдай эле камыр даяр болуп калганда көтөрүлөт. Андан кийин аны жайып аласың. Анан ал кайрадан көтөрүлөт. Кыскасы камыр 3 ирет көтөрүлүшү керек болот. Убакытты абдан көп алат экен. Ооба, ага көп убакыт кетип калат. Бирок ошого арзыйт да. Албетте, анан бир эле учурда абдан көп жасап салса болот. Бизге Казактын улуттук шириндиктерин сунуштаганыңар үчүн чоң рахмат. Дегенкеси биргелешип даамсызуу, ал социалдашып, бири-бирибиз тууралуу көп нерсе билип алуунун ыкмасы. Дал ошондой, кулинардык дипломатия дегендей. Ооба, туура айтасыз. Анан дагы Казакстан менен Швециянын шириндиктерин бөлүшүү менен алардын биргелешип даамсызуу үчүн жакшы мүмкүнчүлүк. Yes, to share all the good memories together, right? Ооба. So before we Берүүбүздү аяктоо алдында программабыздын атынан белек тапшырып алсак. here, you can also find Бул казак шириндиктери үй бүлө мүчөлөрү жана досторуңар менен дагы бөлүшсөңүздөр болот. Чоң рахмат. Абдан жагымдуу болду. Wow, thank Кандай гана кооздук. Чоң рахмат. So much. Эч нерсе эмес. Кандай гана керемет момпосуйлар. Укмуштуудай коозулган экен. Fantastically decorated. Чоң рахмат. Thank you very, very much. Биздин программага катышканыңыздар үчүн сиздерге дагы рахмат. Биз абдан кубанычта болдук. We are very glad. Чакырганыңарга ыраазыбыз. Абдан эргүү алдык. Силерди Швед элчилигинен күтөбүз. Биз кечки тамак уюштуруп, шведтердин башка тамагын дагы жасайт элек. Thank you very much. Абдан ыраазыбыз. Рахмат. Бүгүнкү күнүңөрдү бөлгөнүңөр үчүн ыраазычылык билдиребиз жана ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат сизге Даурен. Айнур, сизге дагы рахмат. Рахмат. Lovely. Программабызга катышканыңыз үчүн терең ыраазычылык. Бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Ал эми Talk and Cook программасынын башка чыгарылыштарын Silkway телеканалынан көрө аласыздар.